Бүгін белгілі болгондой Шерзат Алимбековдун ата-энесинин арызынын негизинде Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иши козголду. Сузактагы 14 жашар баланын өз өмүрүнө кол салышы трагедия. Мындай пикирин бүгүн парламент жыйынында Өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев айтып, ички иштер министрлигин реформалоодо жарандардын коопсуздугу биринчи орунда болушу керек деди. Парламент жыйынында көтөрүлгөн башка дагы маселелер туурасында кабарчыбыздын материалында. Азыр биз саясий окуяларга алек болуп, коалиция ыдырап, жаңы коалиция түзүлөт. Бирок биз элди эч качан унутпаш керекпиз. Мен кайсы маселени көтөргүм келет? Сузак районунда сиздер жакшы билесиздер, 2002 жылкы бала 14 жаштагы жигит өзүн кол салып, өмүрүнө суицид жасады. 10 000 сом мурдабаганын айтып, өз өмүрүн кыйган 14 жашар баланын өлүмү реалдуу социалдык турмушту жана милициянын азыркы ишинин натыйжасын көрсөттү. Мигранттын баласынын өлүмү акчага айыпталып, өз өмүрүнө кол салуусу трагедия экенин Бакыт Төрөбаев өз сөзүндө белгиледи. Ал ошондой эле буга чейин өспүрүмдөр арасында суицид көбөйүп жатканын жана мунун алдын алуу боюнча чараларды өкмөт көрүшү керек деп Жогорку Кеңеш токтом кабыл алганын, бирок анын натыйжасында жалаанын айынан өлүм болгонун айтты. Төө ашууда машина турса тура берет, эртең өтөт ал. Бирок эң негизги биздин мамлекетте эң негизги баалуулуктар бул адамдын өмүрү. Адамдын өмүрү. Мен бул жерде айткым келет, азыр мына жаңы өкмөт түзүлөт. Кече мен айтып кеттим, структура боюнча, мына МВД боюнча дагы жакшынакай бир реформалар жасаш керек. Эң негизги индикатор МВДде эмне болуш керек? Бул элдин ишеничи милицияга. Элдин ишеничи. Канча жогору элдин ишеничи болсо, мына ошондо анан кийин биз жакшынакай жыйынтыктарга жетебиз деп айткым келет. Элдин менен милициянын ажырымы өтө чоңоюп кетип атат. Нааразычылыктар көп болуп атат. Ошондон мен айткым келет, азыр мына жаңы өкмөт, жаңы коалиция түзүлөт. Ошондо МВДнын реформасын так карап, кыскартабызбы, кыскартпайбызбы, бирок эң негизги биздин элибиздин жашоосу коопсуздукта болуш керек. Абдан туура айтып атасыз. Мен сизге толук менен кошулам. Биздин көзөмөлдө болуш керек бул иш. Тазабек Икрамов бөйрөк оорулуулар өсүп жатканын билдирип, кан тазалоо үчүн тизмеге киргендердин санында кеңейтүү зарылдыгын келерки жылдын бюджетинен тиешелүү каражат бөлүү керектигин айтты. Жума сайын орто эсеп менен 10 000 сомдук гемодиализ кызматтарын алууга кудурети жетишсиз. Өкмөттүн өкүлдөрү саламаттык сактоо тармагы боюнча бюджеттин гранттардын азайган себебинен кыскарткан туура эмес деп айтат элем да. Гемодиализ кызматтарын пайдаланган жарандардын санын көбөйтүү керек да. Убактылуу болсо дагы биз ушу ооруган адамдарыбызды биз буларга өмүр тартуулашыбыз керек деп айтат элем. Эл өкүлү ошондой эле айылдарда балдары үчүн жөлөк пул алуунун тартиби оорлогонун, бул үчүн калк арасында нааразычылыктар көтөрүлүп жатканын айтты. Кесиптешинин пикирин Акылбек Жапаров колдоого алып, пособие алуучулардын санын азайтуу туура эместигин жана ар бир төрөлгөн балага мамлекет сүйүнчү пул бериши керек деди. Бирок айыл жергелеринде бир айылда эле мына 360 3 жыл мурун 360-500ге жакын үй бүлө балдардын пособиясын алып атса, бүгүнкү күнү 50-60 эле киши алып атыптыр да. Биз аларды элди көп балалуу аялдарды коргосун деп койсок, алар наоборот барып, сен жылкың бир тайылуу болуп калыптырсың, той өткөзүп турсуң деп баарын кыскартып атышат да. Эгерде Кыргызда бир бала төрөлсө, ошонун сүйүнчүсүн көтөрөлү деп. 6 000 сомго чейин. Кыргыздар колунда барбы, жокпу, бала төрөлгөндө ал баары тең эле төрөлүп атпайбы? Абылкай Рузакбаев айылдарда трансформация маселеси башкы көйгөйгө айланганын, аны өкмөт тез арада чечүүсү боюнча жооп бериши керектигин айтты. Ысык-Көл областынын Жети Өгүз районунда Чоң Жаргылчак деген айыл бар. Ушул Чоң Жаргылчакта айыл мен билген бир 15 жылдан бери 5 гектар жерди трансформация кыла албай жүрүшөт да. Дархан айылында 17,5 гектар жердин трансформациясы катары мисалга кирет да. Бийликке келгенде эле такалып калып эле анан чечилбей жатат да. Ушул маселеге сиздер көңүлүңүздөрү буруп, аягына чейин чыгарып берип койсоңуздар. Айтылган бардык сунуш пикирлерге өкмөт жооп бериши керектигин депутаттар талап кылышты. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.